Assalamu alaikum YouTube sүйүүчүлөрү. Азыркы менин видеом кол менен бут какшаганда кандай кылып сакайтабыз, бул өзү эмне деген нерсе деп коет. Ошол жөнүндө болмокчу. Кол менен буттун какшаганынын эң негизги башкы себептеринин бири ошол кан тамыр системасы начарлап, баягы медицинада вегетососудистая дистония деп коет. Ошол ошол бутка же болбосо ошол колго начар барып калат да. Эми бул дарт менен көбүнчө бул эми мындай дарт деп койсок дагы болот. Эми дарт эмес, мындай серьезныйга деле карабайбыз, бирок эгерде ушул нерсени өз убагында, өз мезгилинде айыктырбасак, чоң проблемаларга алып келет да. Бул башталышы гана баягы вегетососудистая дистония деп коет. Вегета ушундай, сосуда баягы тамыр дегендей болуп, ушул орус медицинада вегетососудистая дистония деп коет да. Ушул кол менен буттун какшаганынын ушул вегетососудистый дистониянын бир эмеси да, дагы бул бир симптоматикасы. Андан дагы карабай эме кыла берсек, андан башка эмелерге дагы өтүп кетет да. Мисалы үчүн мен массаж кылганда деле айтып жүрөм го, баягы паническая атака деп, эгерде могу жактарга кислород келбей, ошол эле кан тамырлар келбесе, паническая атака, бул башка уже этаптарын өтүп кетет да. Биз азырынча сиздер менен ушул кол менен буттун какшаганы жөнүндө сүйлөшөлү достор. Бул баягы половое созревание деп коет. Ушул адам жетилип келгенге чейин 12-14 жашында ушул проблема башталат экен да. Бут ооруп, кол ооруп, биринчи, анан ошол бойдон унутулуп калып, анан кийин какшап, эмнеге какшап ата турганын билбей, көбүнчө баягы аял кишилер ооруйт экен бул вегетососудистый дистония менен, ушул проблемага жолугат экен да. Баягы билесиздерби, мындай жолдошуна кеп бутуңу эме кылып тур, мен бутумду ошол жака салып ысытып алайын деп чогуу жатканда, баягы келинчегиңер бутун салып какшап, ушундай эми турмушта көп эле кезигет да. Ошол эмне вегетососудистая дистония деген дарт, достор. Муну кандай кылып айыктырыш керек эми? Буну айыктырыштын жолу кадимки эле буга дары, андай эч кандай эч нерсенин кереги жок. Баягы бизде кандай десем, центральная нервная система деп коет. Баягы борбордук нерв системасы. Мисалы үчүн бирдекени коем десең коесуң, алам десең аласың, өзүң башкарасың да. Ошондой эле дагы нервтик система, вегетативная нервная система, вегетативдүү нерв системасы бар да. Аны мисалы үчүн вегетативдүү нерв системасы именно ошол кан тамырларга, ички органдар, мисалы үчүн ашказандын немелерин, анан дагы мисалы үчүн мочевой пузырдын системасын, ошол булчуңдарды башкара турган вегетативная нервная система деп коет. Аны сен өзүң, мен азыр ашказанымды жийиришим керек, анан ашказанымды иштетишим керек, кан тамырларга канды жүгүртүшүм керек, токтотушум керек деп башкара албайсың. Ал ошол борбордук нерв системасы менен албетте сөзсүз байланыштуу, бирок баягы организмдин өз алдынча ошол нерсени башкарылып, ошол нерсени башкарып турат да, ошол вегетативная нервная системачы. Ошондой эле ал булчуңдарды, ошол курсактагы же болбосо табарсыктагы же болбосо ошол кан тамырдагы булчуңдарды дагы биз гладкая мускулатура деп коебуз да. Баягы кандай десем, эми кыргызча анатомияда дагы унутуп калдым. Эми гладкий дегени баягы сыйдам деген сыяктуу жылмакай булчуң системасы да. Ошол эмне кан тамырлар ошол системага кирет да. Ал бул жылмакай булчуң системасын берки поперечный полосатый мышца, могу чоң кадимки эле булчуңдардай кылып залга барып качать этип же башка жол менен качать этүүгө эч кандай мүмкүн эмес. Мисалы үчүн бутуң какшыса, залга барып бир-эки приседания кылып, бир-эки упражненияларды кылып койсоң эле жок болуп кетпейт да. Бунун өзүнүн системасы бар. Бул гладкий мышцаларды качать этүүнүн өзүнүн жол жобосу бар да, достор. Мен азыр ошол негизги жол жоболорун кантип, ошол мышцаларды кантип, ошол гладкий мышцаларды качать этип, ошо буттун учундагы кандайча ошол нерсени кайра баягы баштапкы калыбына келтирүү методикаларын айтып берейин. Мен өзүм айтып жүргөм, баягы ревматоидный артрит болуп, менин келинчегим айыккандан кийин ушул бутунун какшаганы калбады да. Биз муну ревматоидный артритке байланыштырып ойлогонмун, а көрсө ошол проблема вегетативдүү нерв системасынан экен да. Баягы вегетативдүү нерв системасынан болуп, баягы кан тамырлар келбей, себеби менин келинчегим ал
ревматоидный артрит болгонго чейин эле буту какшайт эле да. Көрсө проблема башка жакта экен. Биз баягы мен мурдакы передачаларымда бар. Биз ревматоидный артритти кантип жеңдик дегенде көрсөткөнмүн ошонун биринчи эмесинде. Биз биринчи эле мен лично өзүмдүн практикамда баняга киргизип, менин келинчегим баняны сүйбөйт эле, жөн жуунат, анан парды сүйбөйт эле. Мен айттым, давай парити этип туруп, анан ысык суудан чыгып туруп, биз муздуу суунун февралда Азерки деген көлдүн боюнда мен массаж спорт иштейт элем. Баягы пардан чыгып туруп эле муздак сууга түшүп, анан барып туруп эле жатты ысык. Ошону менен күндө ошондой процедураларды кылып отуруп, биз баягы дарттан арылып чыгып кеттик да. Биз абдан туура жол менен кеткенбиз да. Мына мисалы үчүн баягы гладкая мускулатураны, именно ошо вегетативдүү баягы жылмакай мышцаларды ошондой жол менен тренировка кылат да. Баягы себеби алар дагы ысык, анан муздак ысык, муздак болгондо кадимкидей баягы мындай деп коет, нерв системасында симпатический, парасимпатический деген система бар да. Симпатическая нервная система дегени баягы неме кылат да, баягы сужать этирип мындай кушуртса, парасимпатикалык система кенен жакка эме кылат да. Мисалы үчүн көздү мына жумганда симпатикалык система менен, ачканда парасимпатикалык нерв системасынын башкаруусунда болот да. Ошондой нерселер ошол гладкий мускулатураны башкаруу үчүн, ошол симпатика, парасимпатиканы ишке келтирүү үчүн, ошол гладкий мускулатураны ишке салыш үчүн ысык жана муздак. Демек, баняда аябай парити этип туруп, муздак десе жөнөкөй жылымык эмес, кадимкидей муздак сууга ушундай системаны кылып туруп, анан келип муну жатаардын алдында да, биз ошол жатаардын алдында барып анан ысык жатып аласың кадимкидей да. Ал эми баня жок жерде кадимки эле эки тазике ысык жана муздак. Ысык десе бир жолу кайнак эмес, күйгүзүп кара турган. Ошо мындайраак да. Ошол сууга салып туруп, анан муздак сууга, кадимкидей муздак сууга салып, ошентип ысык, муздак процедура 1,5 минутадан достор. 1,5 минутадан. Биринчи ысык суудан баштайбыз 1,5 минута, анан муздак сууга 1,5 минута, ушинтип салып туруп, андан ысык суу менен бүтүрүп, анан төшөккө барып ысык жатыш керек. Ошол кээ бир адамга кандай система берет? Сразу ошол күнү эч кандай бутун какшабай жакшы уктайсың. А кээ бирөөлөр бир 3-4 процедура уйку жок болуп, наоборот көзү чакчайып, уйку жок ушундай абалга туш келиши мүмкүн да. Бирок коркпой эле ошол процедураны кайталап, жумасына 3 жолудан, же болбосо 2 жолудан, же болбосо күндө деле кылса болот. Ошентип бир ай кайталап, эгерде баня жок болсо да, андан кийин дагы байкап көрүп, ушинтип эме кылыш керек да. Албетте дене тарбия көнүгүүлөрүн дагы жасаш керек. Андан кошумча достор, массаж сөзсүз түрдө. Мен мисалы үчүн ошол биз келинчегимди эмне кылганда ысык суу, муздак, ысык пар, муздак суу процедураларын, анан обязательно массаж, ошол буттун чыпалактардын учунан баштап туруп, жогору көздөтүп, бутту аябай массаж кылыш керек да достор. Массаж, симпатика, ошол парасимпатикалык эмелер, көнүгүүлөр, ысык суу, муздак суу. Эгерде баня жок болсо, биз баягы мага аябай возможность көп болгон, ошол келинчегим биз баняда иштеп, ошо күндө иш бүткөндөн кийин саат 11-де парити этип туруп, анан муздак сууга биз көп кайра кайталап айтылык, бир эле муздак сууга, көлдүн муздак суусунда муз жарым метр болуп муз тоңуп турат, суу мындай болуп турат. Ошого тепкич менен мындай түшүп чыгып, бизге аябай жакшы система болгон да. Эми баягы айылда бардыгы эле айылда эмес, биздин Кыргызстанда андай көлдөр жок. Ошондуктан жок дегенде ошол ванна менен баягы ванночкалар, тазике ысык суу, муздак сууну жасап, обязательно ушул эми мындай да, кээ бир системада ушул даже сага жакшы болуп атабы, мындай организм, бул кан тамырлар километр узун болот да, билинбегени мененчи. Бир ай, 2 айда эле жакшы болуп калбашы дагы мүмкүн. 6 айбы, 1 жылбы, сага жагып атабы, жасай бер. Андан эчтеке болбосун, 15-20 минут ысык суу, муздак суу, ушундай процедураларды жасап, ушул жол менен чыгууга болот. Анан массажда обязательно. Бул ушул вегетативно-сосудистая дистания деген дарттын бир эмеси да, бир бөлүгү ушул бут менен колдун какшоосу. Эми колдуку кичине жарасы жеңил, муну эме кылып, ошондой ысык суу, муздак сууларга оңой эме кыласың, ошол эле бутуңу эме кылып атканда кайра эме кылып, ал эми могу буттуку көп дискомфорт болот да, какшап, уйкуңу келтирбей, кечинде кыйналып, баягы носки
naski sindromu dep koyat bunu. Bayağı jün naskilerdi giyip alıp jatуу işigil uşunday neseler var da эми ошол jün naskini giyip kıynalıp jatkandan göre uşul prosedurаны 1-2 kılıp эме kılsaňar dostlar bunu kılıp көрсөңөр сразу результатын берет. Анан айтасыңар же болбосо ошол ысык суга салып туруп андан кийин карды кечип жүгүрүп келип анан кайра кышта болсо да эми кайра ысык суга салып анда чыныгы баягы Порфирий Ивановдун системасындай күчтүү жакшы эффект берет да достор. Мен айтып коеюн дегеним ошол. Саламатта туруңуздар, ден соолугуңуздар чың болсун, интеллектуалдык деңгээлиңер дайыма жакшы болсун, дайыма окуп, анатомияны, биологияны, медицинаны кызыгып, мына интернеттерден көрүп, өзүңөрдүн ден соолугуңар үчүн достор, өзүңөр гана күрөшөсүңөр, өзүңөр күйөсүңөр, саламатта туруңуздар.